тиги Кытайдын императору тимеле Кыргыздын Каганын ошол мезгилдеги Каганын тилекке каршы Каганын аты сакталбай калыптыр. Бирок кол башчы Алпсолдун аты сакталган. Анан аны тиги Барысбек, анын элчилери жөнүндө маалыматтар бар. Аты сакталбай калыптыр. Ошол кезде ушундай традиция болгон экен да, мамлекет башчыларынын атынан айтчу эмес экен да. Анан ошондо асманга күнгө теңеп атпайбы? Тиги Кыргыздын Каганынчы. Сен ушинтип күнүбүз болуп калдың. Биз сага ишенебиз, сага таянабыз. Сен ушундай бизди эзип келген уйгур каганатын талкаладың. Бизди буга чейин күн көрсөтпөй, жыл сайын салык алып, ушинтип кыйнап келди эле. Сен куткардың. Ошолордун бир бөлүгү Пан Тегин дегендин жетекчилиги менен Чыгыш Түркстанга качып келип, өзүнчө князьдыктарды түзүп алды майда. Эки империянын ортосунда тикенек пайда болду. Сиздин империя менен менин империямдын ортосунда тикенек пайда болду. Ошол тикенекти жулуп салыш сенин гана колуңдан келет дейт. Түп тамыры менен жулуп салыш сенин да колуңдан келет. Сиздин катыңызды алып, мен эртең менен тамак ичпей эле тоюп калдым дейт. Ушунчалык кубанып, тимеле берметтей алтындай болгон сөздөрүңдү окуп алып, мен ушунчалык кубандым дейт. Бул улуу кыргыз императордун императорго жазган каты гана ушундай болот.